Азыркы кезде мусулмандардын көп бөлүгү өз убакыттарын интернетти кароо менен өткөрүшөт. Ыйык Рамазан айында да ооз ачкандан ооз жапканга чейин уюлдук телефондон көз албай, ыйык айдын берекелүү секундтарын берекесиз нерселерге алмаштырып алгандары да болот. Убагында улуу аалымдарыбыз орозо айында убакыттын кадырына жетип, берекелүү айдын көпчүлүк бөлүгүн Куран окуу, Алланы эстөө, намаздарды толуктоо менен өткөрүшкөн экен. Урматтуу көрөрман, угарман, башка айларда убакыттар интернет менен өтүп жаткан болсо, келиңиз, ушул айда бир башкача кадамдарды таштайбыз. Мисалы, бир отурганда көп Куран аяттарын окуп, жер жазданып жаткан жакындарыбызга соопторун багыштап, баскан турган сайын Алланы эстеп, зикир айтып, аз болсо да күнүнө 10 сомдон садака берип, хадисте айтылгандай, жакшы сүйлө, болбосо сүйлөбө дегендей, ар дайым жакшы сөздөрдү сүйлөп, оор тамашалардан арылып, жалган айтууну таштап, аз-аздан болсо да чын сүйлөгөнгө аракет кылалы. Ыйык Рамазан айын болгон таза дил менен тосуп алабыз. Анткени Рамазан айы сизди күтпөйт, сиз Рамазан айын күтүп алдыңыз. Демек бул айды да бошко кетирип албаңыз. Себеби бул ай сиз биз үчүн берилген белек. Бул ай жакшылыктын айы, бул ай айлардын султаны, бул айда шайтандар чынжырланып, бейиш эшиктери ачылган ай. Андыктан аны кур кетирбейсиз деп ойлойм. Эгер билсеңиз, убакыт кылыч сымал, сиз аны кеспесеңиз, ал сизди кесип кетет. Ансыз да көптөгөн убакыттарыбызды уюлдук телефонду кароо, дарексиз сөздөр, маанисиз маектер менен түн катып сүйлөшкөн интернет баарлашуулар алып койду. Ушундай азгырыктар көзүбүздүн нурун алып, акылыбыз менен жүрөгүбүздү мокотуп келүүдө. Курч бычакты кайрап турбаса да, жипти кесе албай калышы мүмкүн. Андыктан сиз дагы колдон келишинче убактыңызга сар эсеп салып, өзүңүздү ушул айда курчутуп алыңыз. Рамазан айы баарыбызга бир жылда бир келген бир белек. Андыктан куттуу айды кур кетирбей, жакшы тосоло. Туткан орозоңуздар, кылган дуба тилегиңиздер кабыл болсун.